Karşı mına elden ümiti, bir çoğun bölügü ümiti var olgan Sadır Japarov'tagı uşularda uqqanday bir tasiri vardı. Başka bir jaka baratağız. Negizi Kırgızstanda uşunday jarga alıp kelip takagan uğurlardın başkaruusunu ornatkan Soronbay baş bolup oşolor otura turgan jer men emes, oşolordun otura turgan jeri uşul jerde. Türmege oturuş kerek. Soronbaylar jana 2,5 жылдан beri Коңгурону кайгылап аттык. Ey, ондай жаман болот депчи. Менин кезимде жакшынып жүргөн уурулар, коррупционерлер, жакшынып жүргөндөр баары тең кычырап мына керек болсо октябрда, 4-октябрда шайрыдан жеңмеди. Дагы эле жанында жүрүшөт, бүжүңдөп жанагы өздөрүн демократ катары көрсөткөндөр азыр көрүп атам да. Мына мен уагында 16-жылы Конституцияны референдум абакалы огуп этер, парламентский кылайын деп аракет кылганда бийликти парламент менен премьер-министрге бериш керек деп, көбөйтүш керек дегенде узурпация деп кыйкырган Отунбаевалар, Зайнидин Курмановдор тымпайып отурат да азыр. Азыркы учурда ден соолугуңуз жөнүндө бересизби? Эми арыздангым келбейт да, мына айла жок соттон ошон үчүн кээ бир сөздөрдү айттым, бирок менин ден соолугумду одиночкада бересиңер, радиода жок болчу. Бүт Сооронбай деген урут аракет кылды да түрмөдөн өлсүн деп. Мен өлбөйм түрмөдөн. Мен өлсөм да чындык өлбөйт. Бирок азыркылар көрүп атабыз. Тилекке каршы ошол эле Садыр Жапаровдун тилекке каршы жаш жигиттин тегерегинде бүт эле баягы Сооронбай менен Бакиевдин убагында бир жерин жалагандар да. Бул туура эмес. Азыркы 7-абактагы кармоо шарты кандай болот сизге? Азыркы шарт албетте одиночкага караганда кыйла жакшы, бирок ал жерде керек болсо зоналардын баарында эле мына керек болсо ошол эле таарынбасын, бирок криминалдардын турмушу, шарт жашоосу меникинен кем деп айта албайм да. Жооп берип коеюн дагы. Эки суроо. Айтсаңыз, Алмаз Сәрсенович, буга чейин мынакей Батукаев иши боюнча дагы сотто отурум каралган жок да. Залды бошоп коюңуз. Ал беспределда Батукаев боюнча. Ал ачык өтүш керек. Ачык өтүш керек. Азыр сотторунда баары жалган да. Тагын балдарга сөз тийбесин. Камчы Көлбаев дагы четпеге которгон боюнча кандай? Урматтуу. Залды бошоп коюңуз. Урматтуу говорит о мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү, өзүңүздөр болгонду. Эрлан. Мен бүт территорияны кыдырып жүрөм. Мен элден ал жерде макшамызда кетет. Агыйлат Сымбай. Азыр жактоочулардан дагы интервью алганга аракет кылабыз. Чегинде сатып алган. Бүгүнкү күндө айыптоо тарап коррупция жолу сатып алган деп айыптап жатат. Бирок мунун баары албетте ойдон чыгарылган айыптар, кыска айткандачы. Анан экинчи иш жанагы чогуу бириктиргиле деген өтүнүч жарыяланбады. Ал иш деген дагы бир бул соттогу каралып жаткан иштердин бири, ал деген ТЭЦ, модернизация ТЭЦ. Ошондой эле коррупция беренеси менен ал жакта дагы кийинирээк мындай детально айтып беребиз. Анан Мыйзам Сыбаю же баягы мыйзам сыпайылыгын адалдоо деген беренелер боюнча ошо 3 иш бир иштин алкагында да, бир өндүрүштүн алкагында ошол иш менен бириктиргиле деген өтүнүч болду. Бирок бул туура эмес, себеби күбөлөр да, адамдар да көбөйүп кетет, материал өтө эле көбөйүп кетет, себеби ал жерде 140тан ашык томдон турат ал иш. Ошондуктан биз каршылык коюубузду билдирдик. Азыр суд чечим чыгарганда Алмазбек Шаршанович Качыбаев ошондо бирок алып кетишти.
Жок, азыр судья келгенден Алмазбек Атамбаев келет. Анан мындай да, баягы мамлекеттик айыптоочуларга карата ишенбөөчүлүк жарыялабадыкпы? Эмнеге? Себеби мыйзамда көрсөтүлгөн конкреттүү негиздер, андан сырткары башка жагдайлар бар учурунда ошол бул тарап кызыктар экенин көрсөткөн, чагылдырган башка жагдайлар бар учурунда ошондой ишенбөөчүлүк жарыяласа болот деп мыйзамда каралып турат. Кандай башка жагдайларды биз көрүп жатабыз? Бул деген прокурорлор бул иш боюнча Өткөрбек Жамшитовдун учурунда дайындалгандар. Демек, булар биздин оюбуз боюнча мындай объективдүүлүк жана мыйзамдуулук менен ишти алып бара алышпайт. Рахмат. Это делает только тот, кто вообще не работает. Оказывается, даже свидание речей, вот его вся работа. Следить, что говорит адвокат, о чем с семьей он разговаривает. Вот Денбекова вся работа. Она за 3 года. Оказывается, и там все записывали, каждое слово. И ушел кассеталарды каравали, вот его вся работа. С одной семьей только воюет. Денбеков воевал 3 года. Да, только за это. А Раима всячески это дайте факты деп жүрді. Это адвокат Раима. Да. Жоқ, Денбеков деп айтты. Ушел, да. Раимдин адвокаты болбады 3 жыл бою. Ему факты дают, а он говорит, дайте факты. Да. Вся работа была его. Не президент, а адвокат Сейчас Раима. мы это видим, да. Сейчас все выясняется. Всегда все раскрывается. Поэтому им тоже надо думать, что их ждет. Вопрос. А кто же Денбекова сделал? Знаете, об этом говорят все, но у Алмаз Шаршеновича была единственная цель – сблизить юг и север. Сблизить и дальше. Им это поставлено было, но он хотел и дальше. Но знаете, есть, оказывается, и поговорка такая есть. Хочешь узнать, что у человека внутри? Дай ему власть. Вот тогда вылезет все черные стороны этого человека. Как яблоко. Внешне бывает, знаете, красивое. Прям это, она откусишь, а внутри гниль. Вот, оказывается, вот такие люди, которые будут за тобой ходить, да, 22 года, и поддакивать, и все делать для тебя, да? А когда ты дашь ему власть, он готов и спину в нож. И вы учтите, таких людей сейчас много развелось. В Кыргызстане за 30 лет. Учтите, их много развелось. И нам неспроста это время дано. Вот эти 3 года. Чернь внутри, она вскрыта. И народ увидел лицо каждого. Лицо, это будет сказано красиво. Морда каждого. И сколько мы будем экспериментировать еще? А экспериментировать не будем. Время уже к этому движется. Надо И было показывает. когда отраву надо было ему дать. Не говорите, не знали же. Не знали же. Отраву надо было ему дать. Надо, а ему дадут отраву скоро, увидите. Атабаев, поддерживай народ. Честный народ. Да. Знает, кто мы знаем. Как что? Они еще на шею народа посадили этого шакала. Народ все равно будет это свою. Кырмай батыруш керек, а его